частный компаниялардын прихватизированный 90 жылдары бекер алып алган чиновниктер бүт алып алган компанияларды 90 жылдардан баштап 28 жылда карыздарын төлөбөй 1,5 миллиард 300'дү списаниеге парламентке алып келет. Льготы, преференции, списания алып келгенде ойлонуш керек да. У нас люди суицидами кредиты не могут выплатить, заканчивают. Мы им не хотим списать. Банктардан кредит алып, аягында асыл өлүп атышат. Сколько проблем всяких приходит, а мы приходим то себе на квартиры там какие-то от налогов хотим освободить, то своим друзьям хотим списать какие-то сотни миллионные долларовые кредиты. Assalamu alaikum, урматтуу YouTube сүйүүчүлөрү, урматтуу менин каналымдын катталуучулары. Азыр биз силер менен чогуу бир бомбаны жарууга аракеттенебиз, достор. Бул бомбаны мындан 7 ай мурун жогорку кеңештеги биздин эр жүрөк кызыбыз, депутат кызыбыз Эльвира Сурабалдиева жана Спутник Кейджи сайттары өзү чоң бийиктиктен туруп парламентке көздөй таштап жарышкан экен. Бирок тилекке каршы парламенттеги креслолор жумшактыгынанбы же башка бир объективдүү жана субъективдүү себептерденби айтор эмнеси болсо дагы бул бомба жарылбай калыптыр. Анткени дагы бир себеби ал кезде менимче ушул чоң казат кыймылы башталып, элдер азыркыдай активдүү ар бир жарылган бомбанын канчалык деңгээлде күчү бар экендигине көңүл бурбагандыгындандыр, достор. Анткени биз буга чейин мындай бомбалар бир нече жолу жарылса дагы кайдыгерлик менен, үмүтсүздүк менен булардан эч кандай бир жыйынтык чыкпайт дегендей ойдо болуп, бомбаларга эч кандай көңүл бурган эмеспиз. Бирок Эльвира Сурабалдиева биздин чынчыл, ак жүрөк, эл үчүн иштеген кызыбыз ошол кезде ушул бомбаны жарган экен. Бул кызыбыз азыр деле бомбаларды жарып келе жатат. Буга чейин деле жарып келген. Ошол бомбаны мен ошол Спутник Кейджи сайтынан ушул интернеттен карап отуруп таап алдым бул бомбаны. Жазып алдым азыр кандай кылып эмне кайсы фактылар менен экен. Эгерде өзүңүздөр толук көргүңүздөр келсе, достор, ошол Эльвира Сурабалдиеванын өзүнүн YouTube'да каналы бар экен. Ошол жерге кирип депутаттардын тиешеси бар ишканалардын миллиондогон карызын кечүү сунушталды деген тема менен кирсеңиздер, ушул бомбаны өзүңүздөр көрөсүздөр. Спутник Кейджи сайтында кенен чагылдырылган бул бомба. Ошол абдан түшүнүп, эмне болгон коррупциялык схемалардын бетин ачуу болгондугун ошол жерден көрөбүз, достор. Анда эмесе кеттик. Мындайда, достор, ушул 90-жылдардан 92-жылдан 2000 жылдарга чейин биздин мамлекетибиз чет өлкөлүк банктардан, Германия, Турция жана башка ушул бизге донор болгон чет өлкөлөрдөн, эл аралык каржы уюмдарынан абдан чоң карыздарды алышат. Техникалык карыздар болот булар. Автобустар, станоктор, ишылтee койчу акча түрүндө эмес, техника түрүндө алынган карыз 5,5 миллиард ошол кездеги сомдун тегерегинде болот. Ал карыздар бирок доллар менен эсептелген болот. Ошондой ишканалар 25 ишкана жөнүндө сөз болуп жатат да, ошондой ишканалардын. Ал ишканалардын 25 ишкананын 19'у ушул кезде азыр ошол кезден ушул кезге чейин баягы жеке менчик колго өтүп кеткен. Мындайча айтканда прихватизация болунуп, жеке менчик ошол азыркы биз күрөшүп жаткан көпөстөрдүн колуна өтүп кеткен көбүнчөсү. Ошолор эми мына азыр доллардын курсу 2000 ошол жылдардагы 92-жылдардагы, андан кийинки жылдардагы курс менен азыркы курсту алганда 4 эсе, 5 эселенип кымбат болуп кеткендиктен эми ошону бетине чиркөө кылышып, биз төлөбөйбүз дешип, ошол мындан 7 ай мурунку азыр Эльвира Сурабалдиеваны билесиздер, ушул экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин башчысы ушул кызга келип, ушуну карызды кечип берсин өкмөт дегендей кайрылышкан экен. Мына ошол жөнүндө сөз болмокчу, достор. Азыркы кезде ошол алынган буюмдардын 30%ке 30%га жакыны төлөнгөн. Ошол мамлекеттер карыз алгандардын өздөрүнө ал эми 70%ке жакын акчасы төлөнбөй калган, ошол валюта түрүндө жана башка түрлөрдө. Ошол сумма азыркы кезде 2 миллиард 237 миллион сомдун тегерегинде турат экен. Ошол 2 миллиард 237 миллион сомдун 1 миллиард 300 миллионго тете суммасы азыркы кезде ошол 19
баягы жеке менчик ишканалардын колунда экен да. Ал эми 6 ишкана мамлекеттик ишканалар. Ошол Спутник KG сайтына кеңири кирсеңиздер, ал кайсы мамлекеттик ишканалар, ал эми бул кайсыл жеке ишканалар жөнүндө кеңири түшүнүп берилген. Азыр мен дагы ошол интернеттен жазып алган эмелеримди айтып берем достор. Эми Эльвира Сурабалдиева ошол жерде өзү күйүп, жанып айтып жатат. Ушунчалык чоң, ушунчалык эме жеке бизнестер келип алып туруп, анан мамлекеттен ушул налогторду берип жаткан салыкты ушул биз эл төлөйбүз да. Ушулардын эсебинен ушул биздин жеке карыздарын кечип бериңиздер деп суранып жатат. Буга азыркы кезде мына мисалы үчүн жеке мына менин деле мисалы үчүн кредит карыздарым бар. Биз өз жон терибиз менен төлөп жүрөбүз го. Бизге эч ким жардам бербейт, башка бербейт. Ал эми эмне себептен ошончолук чоң деңгээлдеги бизнесмендердикин мамлекет элдин эсебинен төлөп бериш керек. Ушул жерден Эльвира Сурабалдиева ушул маселени тикесинен тик коюп, төлөбөйбүз деп ошол маселени көтөрүп чыгып, фактылар менен кайрылганда Спутник KG сайты ошондо бул төлөбөйбүз деп жаткан ишканалардын артында кайсыл чиновниктер, мына азыр биз чиновниктер менен күрөш жүрөт деп жатабыз, кайсыл чиновниктер турат деп ошого Спутник KG сайты иликтөөлөрдү жүргүзгөн достор. Азыр мына ошол иликтөөлөр жөнүндө сөз болмокчу. Анда эмесе достор мындай. Бул карызды кеч бергиле деп ошол бизнесмендердин талабын талашып, Иса Өмүркулов ошол депутат азыр биз билесиздер достор, 2017-жылы демилгелеп ушул жогорку кеңешке алып чыккан экен да бул маселени. Ал жерде отказ болуптур. Андан кийин 2018-жылы ошол кездеги финанс министри Адылбек Касымалиев көтөрүптүр. Бул Адылбек Касымалиев көтөргөн кезде азыркы Абылгазиев премьер болуп калган экен. Абылгазиев колун коюп, токтомун токуп, жогорку кеңешке алып келиптир. Бул жерде дагы отказ болгон. Андан ошол Абылгазиев токтом чыгарып токугандан кийин 6 депутаттан турган топ түзүлүп, ошол 25 ишкананын 23-үнүн карызын кечип берүү тууралуу демилге көтөрүшүп, ошондой депутаттык комиссия пайда болуп, уюштурушуп. Депутаттарды билесиздер го, кандай бир нерсе болсо эле мындай комиссиясын түзө коюшат дагы, анан иштери жүргүзө башташат. Анан ишти жүргүзө башташыптыр. Ушул карызды кечип бергиле, булар иштетилген деп. Ал депутаттык комиссиянын мүчөлөрүн карап көрсөк, биринчи жумушчу топтун төрагасы болуп Дастан Бекешев деген биздин сүйлөп жүргөн депутатыбыз бар. КСДП партиясынын активдүү мүчөсү. Ошол киши топтун жетекчиси болуптур. Андан кийинки мүчөлөрүн эсептей кетели. Искендер Гайыпкулов Атамекен фракциясынан экен. Андан кийинки Кубанычбек Нурматов Кыргызстан фракциясы. Абулкайыр Узакбаев Өнүгүү прогресс. Дүйшөн Төрөкулов Бир бол фракциясы. Жана Калдарбек Баймуратов Республика Атажурт фракциясынан болуптур. Достор, мына бир кызыгы 118 миллион 390 миң карызы бар фармация ишканасы Дастан Бекешевдин досу Тимур Матиевке таандык экен. Мына бул жерде көрбөйсүздөрбү? Ушул комиссиянын мүчөлөрү ошол карыз болгон жеке ишканаларга кандайча тиешеси бар. Спутник KG сайты ушуну иликтеп жатат да. Мына Дастан Бекешевдин досу Тимур Матиевке таандык дейт. Дастан Бекешев менен Тимур Матиев булар университетте чогуу окушкан экен, Ак ниет деген партияны чогуу негиздешкен экен. Ошол ушундай бир эми бул жерде бир күмөн кетет да, материалдык интереси бар эмне, өзүнүн досунун немесин ушул кызыктар тарап комиссия болуп, анан иликтеп, анан ошол жогорку кеңешке сунуш берип жатат. Кечирип койгула, менин досумдун карызын төлөбөй эле койсун. Ойлосоңуздар достор, 118 миллион 390 миң сом. 118 миллион сом жөнүндө сөз болуп атат достор. Так, андан кийинки дагы карыз. Башка бирөөнүкү экен, бул 561 миллион 880 миң карызы бар Касиет
Камволдук жип ийрүү фабрикасы депутат Руслан Чойбековго таандык дейт. Көрдүңүздөрбү достор? 561 миллион 880 миң карызы бар. Касиет Камволдук жип ийрүү фабрикасы депутат Руслан Чойбековго таандык экен. Ошол депутаттыкка кетип жатканда ал киши ошол 18-жылы мандат алганда Урмат Жолдошбековго өткөрүп берип, өзү негиздөөчү катары калган. Анан дагы бир кызыгы бул жерде бул Камволдук ошол жип ийрүү комбинатынын негиздөөчүлөрү бар. Ар кандай эле бизнестин негиздөөчүлөрү, баягындай учредительдери деп коет. Ошондой учредительдер кимдер экен дебейсиздерби? Ага чейинки компаниянын негиздөөчүлөрү дейт. Кыргызстан фракциясын түптөгөн өлкөдөгү ири ишкер Шаршембек Абдыкеримовдун апасы жана Чолпон Исмаилова эле дейт. Ушул эки адам болгон экен. Ушул биздин азыркы кадимки эле өтө жакында эле депутат болгон, депутаттыкка кайра келген ушул биздин чоң бизнесмен Шакебиздин апасы жана Чолпон Исмаилова эле дейт. Ошол достор, ушул учредительдер, ушул төлөй албай карыз болгон байкуш жеке ишканалардын ээлеринин кимдер экенин көрбөйсүздөр. Андан кийинки дагы бир 5 миллион сомду төлөгүсү келбеген Манас ишканасынын директору Нурлан Казакбаев да белгилүү бизнесмен дейт. Нурлан Казакбаев деген белгилүү бизнесмен ушул 5 миллион сомун төлөй албай жатыптыр. Ал болсо жогорку кеңештин экс депутаты, азыркы Улуттук энергия холдинг ишканасынын директору Айтмамат Назаров менен бирге Акташ Курулуш ИКО деген компанияны түзгөн дейт. Көрдүңүздөрбү, карыздары бар. Карыздын элдин эсебинен төлөткүсү келген эмелер. Ушундай азыр энергия холдинг ушулар жакта дагы абдан коррупция бар. Билесиздер да, ошол илгери энергия холдингтерди башкарып жүргөн адамдардын азыр кандай бай, кандай эмелер болуп жашап жаткандыктарын. Ошол Айтмамат Назаров деген менен бирге Акташ Курулуш ИКО деген компанияны түзгөн экен. Ушул биздин экс депутат, ошол азыркы депутат Нурлан Казакбаев. Депутат эмес, жанагы белгилүү бизнесмен дейт. Андан кийин дагы бир ишкана 85 миллион 500 миң карызы бар Транссоюз Азия ишканасы. Бул кимдики экен достор? Бул деген биздин азыркы жарандык активист Токтайым Үмөталиева деген айымды билесиздер да. Ошол Үмөталиева айымдын күйөөсү Жунушбай Үмөталиевге таандык экен. Бул достор, жарандык активисттерибизди билесиздер, ар кандай биздин керектүү проблемаларды көтөрүп жүрүшөт. Ал эми ушундай өздөрүнүн ишканасына келгенде элдин топ чогулткан, пешене тери менен чогулткан ушул карыздары болуп туруп эме кылынган нерселердин эсебинен өздөрүнүн карыздарын жаап эме кылалы деп жогорку кеңешке ушундай сунуштарын киргизишиптир да достор. Мына бул жөнүндө ошол Эльвира Сурабалдиеванын өзүнүн YouTube каналына кирип көрсөңүздөр абдан көп маалыматтары бар. Бул кандай эффект берип, кандай коомдо, эми бул биздин азыркы бомбабыз, мурда жарылган бомбаны эле кайра самолет менен алып чыгып туруп жарууга аракеттендик. Эми бунун кандай болуп жарылышы, сиздер лайк басып, сиздер пикирлериңерди билгизип, биз билип жүрөбүз да, бул депутаттар аябай эл үчүн кызмат кылган, башка кылган депутаттар деп айтып жүрбөйбүзбү достор. Мына ушул бомбанын жарылышына сиздер таасир бересиздер да достор. Анан мен дагы бир айтып коеюн. Сөз кезилгенде эстен чыга электе. Бул азыр чоң казат кыймылы көбүнчө ушундай экономикалык нерселер менен чоң алып аждар, дракондор менен согушуп жатышат. Ал эми биз дагы колдон келишинче кичинекей, мен өзүмчө ойлоп жатам, бир саясий чоң казат деп койсокпу, бир саясий чоң казат. Ушул мен саясий чоң казат деп кимдер менен күрөшүүнү көздөдүм. Мына эртең менен баягы маалыматтарга укурук салгысы келген, жүгөн салгысы келген айым жөнүндө айттым эле, ушундай интернетти чектөө жөнүндө. Ушундай бизде депутаттар бар да, эч кандай сүйлөбөй эле отурушат да, анан баягы популяризация болуш үчүн элге зыян келтире турган мыйзамдарды чыгарып коюшат. Давайте достор, ошондой үнү чыкпаган баалык депутаттарды айтып чыгалычы. Баалык депутат, могу баалык депутат бул мамлекеттен калп эле акча алып жүргөн, ушундай пайдасы тийбеген, бул аркасында мындай бизнеси бар деп ушундай билген маалыматтарыңар болсо айтты, интернетке киргизип ошол эле чоң казаттын эмесине жөнөткүлө. Кандайдыр бир ушундай жөн эле үнү чыкпай жүргөн, жөн эле элден калп эле акча алып жүргөн, элдин эсебинен жашап жүргөн ушундай депутаттарды чыгара баштайлы достор. Мындай депутаттардын бизге вообще кереги жок. Мына мен бүгүн интернеттен тарап жатат, сиздер деле көрсөңүздөр керек.
Дүйнөгө атагы таанымал Швейцария деген өлкөдө 70 эле депутат, 6 министр бар экен. Алардын территориясы дагы бизден 4 эсе 5 эсе кичинекей жерде жайгашып турат Швейцария. Ал эми булардын 40 эле депутаты бар экен. Давайте бизде дагы 23-30 депутат болсо болот да достор. Анан зачем анын? Аларда 8 миллиондон ашык калкы бар экен. Бизде 6 миллион болсо аларда 8. Ошолордун болгону 40 депутаты бар экен. Ал эми бизде 120 депутат отурат дагы, анын жарымынан көбү кайра элге зыян келтире турган мыйзамдарды чыгарып, бизнестерди прикрывать этип, артынан жаап, ушундай бир уюм кутумдарга биригип алып жүрүшөт да. Ошондуктан давайте ушул саясий чоң казат деп туруп, биз саясий жагынан болсо дагы жардам береличи. Ушундай бир финансылык башка жактан эмес, бул саясий жактан дагы аябай жардам керек да. Жанагындай калп эле отуруп алып, былгытып, туура эмес саясаттарды жүргүзгөн бир депутаттар элдин эсебинен акчаны алып, жеп коюп жыргап жаткан. Ошондой депутаттарды давайте достор, мындан кийинки эмеге депутаттарды кандайдыр бир деңгээлде бир конституцияга өзгөртүү киргизиш керек. Бул жөнүндө ушул угуп жаткан адамдар болсо, башкалар болсо сунуштарды конкретный беришсе, чын эле депутаттар азайса, достор көрсөк, ушундай азайып калган, анан кийин элге иштеп бере турган депутаттар келсе, сүйлөп элдин мына Эльвира молодец, ушул депутаттардын арасынан көп бизде молодец, жакшы депутаттарыбыз бар. Ошолордун алдыңкы саптарында анча-мынча эркектерден жакшы келе жаткан депутат, Кудайыбыз өмүрүн берсин. Мен айтып бир пикиримди келтирдим. Эгерде атаңыз тирик болгондо сиз үчүн абдан сыймыктанмак экен. Атаңызга рахмат, сиздей кызды тарбиялап чыгарып койгон деп. Эльвира айым, сизге чоң рахмат. Ушундай элдин көйгөйүн көтөрүп, ушундай кыйынчылык заманда элге жардам берем деп чын дилиңизден күйүп, ошондой налогторун төлөгүсү келбеген чиновниктердин артынан чукуп ушинтип келе жатасыз. Сизге дагы күч кубаттарды берсин. Урматтуу менин каналымдын катталуучулары, саламатта туруңуздар, активдүү болуңуздар. Лайк басып, ушул бомбанын чоңураак болуп жарылышына өз салымыңыздарды кошуңуздар.